Облустун жаштарынын потенциалын жогорулатууга багытталган окутуу курстары бүгүн жыйынтыкталып жатат. Окутуунун жүрүшүндө жаш лидерлер теорияны практика менен айкалыштырып, бир нече тармактар боюнча квалификацияларын жогорулатышты. Эң негизгиси жаштар өздөрүнүн жаштар үчүн жаркын келечек программасынын алкагында алган билимдерин тастыктап, социалдык жана башка долбоорлорду жазып, аны ишке ашыруу үчүн чет элдик гранттарды утуп алышты. 6 айга созулган окутуу курстарынын жыйынтыгында жаш лидерлер ар кыл багыттагы жана эң негизгиси облустун өнүгүүсүнө пайда алып келүүчү долбоорлорду ишке ашырууга жетишишти. Жаштар саясатында, жаштар менен иш алып барууда кандайдыр бир профессионалдуу жаштардын катары 19 адамга көбөйдү деп айтсак жаңылышпайбыз. Ар бир жаштардын өзлөрүнүн өзгөчөлүктөрү, мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу болот да. Негизги өзгөчөлүгү бул жерде кичине чакан зоопаркты ачуу болот деп эсептесек болот. Анткени Кыргыз Республикасында бир гана Каракол шаарында бир гана зоопарк бар. Ал эми бүгүнкү күндө экзотика деген проекттин алкагында бул жерде чакан зоопарк ачылып жатат. Жаштар лидерлеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган окутуу курстарынын катышуучуларынын арасында кесип ээлери, студенттер жана мектеп окуучулары да бар. Талас районуна караштуу Асанбек Отурбаев атындагы орто мектебинин 11-класстын окуучусу Салкар Өкүмбеков окутуу курстарынын алкагында айыл жергесиндеги үйүнүн ичине чакан зоопарк ачууну демилге кылып 160 000 сомдун тегерегиндеги чет элдик грантка ээ болгон. Өмүрүмдө биринчи жолу жазылган проект болду десем жаңылышпайм. Ошо өмүрүмдө биринчи 16 жашымда жазып, ушул проекттин жазып, бүгүнкү күндө ушул проектибиз өтүп, Германия эл аралык кызматташтык уюмуна ушул биздин проект өтүп, бүгүнкү күндө ушу Талас облусунун аймагында туризмди өнүктүрүү жаатында ушул зоопаркты ачып атабыз. Максатыбыз ушул Талас облусунун туризм жаатын өнүктүрүү жаатында. Келечекте дагы планыбыз ушул Талас облусуна эмди жылы буйруса 2018 жылга пландап атабыз. 3,5 гектар жерге ушу чоң комплекстүү зоопарк ачууга. Салтанаттуу сыйлоо аземинде 6 ай аралыгында окутуу курстарына катышып, ийгиликтүү аяктаган жаштарга Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин сертификаттары тапшырылды. Жаштардын билим деңгээлин, лидерлик сапаттарын жогорулатууга багытталган долбоор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги, Жаштарды өнүктүрүү институту, Талас облустук жаштар коомдук бирикмеси жана Германия эл аралык кызматташтык коому тарабынан ишке ашырылууда. Балдар кыздарынын бүгүнкү ийгилигине ортоктош болуп, сыйлоо аземине ата-энелер дагы келген. Талас шаарынын тургуну Орунгүл эже эң негизгиси балдарыбыздын мамлекеттин өнүгүүсүнө пайдасы тийсе деген үмүттө. Чоң бизнесмен болуп кетпесе де, ушу мамлекетке, ушу Талас облусуна бир керектүү, чакан болсо дагы бир пайдасын тийгизе турган иш аракет жасай турган болсо, биз ата-энебизди колдоп беребиз. Мындан тышкары сыйлоо аземинин алкагында Талас облустук жаштар коомдук бирикмеси тарабынан аталган окутуу курстарын ишке ашырууда көмөктөшкөн жалпы өнөктөштөргө ыраазычылык барактары жана өзгөчө белек катары Таластын төбө бурчагы тапшырылды. Бул чет элдик долбоордун өкүлдөрү үчүн күтүүсүз белек болду. Чакан бутучанын ичинде Талас облусунун бренд болгон. Жылына 90 000 тоннага чейин түшүм алабыз. Ошону сиздер дагы үйүңүздө көрүп 6 айга созулган окутуу курстарынын жыйынтыгында жаш лидерлер ар кыл багыттагы жана эң негизгиси облустун өнүгүүсүнө пайда алып келүүчү долбоорлорду ишке ашырууга жетишишти. Нурсултан Курманбеков, Насипбек Үсөналиев, Талас шаары.